Ошондой эле Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Соода өнөр жай палатасынын президенти Темир Сариевди кабыл алды. Жаңы шайланган жетекчи ишкерлердин башын бириктирген аянтчага айланган өнөр жай палатасынын максаттарына, жаңы президент катары жасай турган иштерине токтолуп, пландары менен бөлүштү. Ал эми Нурланбек Шакиев улуттук экономикабыздын өнүгүшүндө Соода өнөр жай палатасынын мааниси чоң экенин белгилеп, жаңы жетекчиден жаңы жетишкендиктерди күтөөрүн кошумчалады. Сиздин буга чейинки басып өткөн жолуңуз ушул ишти татыктуу аркалап кетишине чоң түрткү берет. Биздин мамлекеттик жетекчилердин дагы каалоо тилеги аябай жакшы. Биз көп нерсени күтүп атабыз. Жаңы чакырыктарга, жаңы заманбап тапшырмалар менен, идеялар менен учурдун талабына ылайыктуу иш алып барат деп ишенебиз. Себеп дегенде азыр өзүңүз билесиз, дүйнөлүк экономика, дүйнөлүк агым тез оперативдүү чечимдерди кабыл алганга шарт ошондой. Жаңы форматта, жаңыча көз караш менен иштейт деген толук ишеним бар.